Мекенди коргоо ар бир эр азаматтын ыйык милдети. Атуулдук парзын мекенчегинде аткарып жаткан Бекаман Мирзайымов өз каалоосу менен кызмат өтөөдө. Ал мында мекенди сүйүү жана ата-энени кадырлай билүү керектигин жакшы түшүнгөн. Биздин офицерлер, сержант, прапорщиктерибиз бизге жакшы, алар менен бир туугандай болуп калдык. Тамак аш баары жакшы, убагында берилет. Мекенибизде тынчтык болсун. Жакында эле көрдүк Баткендеги окуяны. Ошондой учурларда биз коргосок, кыргыз элибизди башка ким корумок. Бардыгыңарды, эр жигиттерди, намысыңарды өтөгүлө деп аскерге чакырып кетем. Мындан кийинкилери дагы. Бүгүн чегара кызматкерлеринин күнү. Кесиптик майрамды мындагылар адаттагыдай жумуш үстүндө өткөрүүдө. Жалалабаддагы Бегабад чегара заставасын таң эрте жергиликтүү бийлик өкүлдөрү куттуктап, мекенге көрсөткөн эмгеги үчүн ыраазычылык билдирген. Чегара заставасынын аманы аябай жакшы. Азыркы учурда түшкү майрамдык түшкү тамактануу даярдалууда. Бегабад чегара заставасынын Сузак райондук администрациясынын башчысынын орун басары Бактыбек Сапарбаевич келип куттуктап кетти эртең менен. Калган иш-чаралар пландын негизинде уюштурулууда жана уюштурулат. Ошону менен бирге чегара кызматы, чегарада майрам деген эле аты болбосо 24 саат кызматтабыз. Белгилей кетсек, бүгүн Кыргыз өлкөсүндө жана Орусияда чегарачылар күнү. 1999 жылдын 28 майында Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине караштуу чегара кайтаруу башкы башкармалыгы түзүлгөн. Бул башкармалык 2002 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасынын президентинин указынын негизинде Кыргыз Республикасынын чегара кызматы деп аталган. Чегара заставасында өздүк курамдын арасынан өзүнүн үлгүлүү жүрүш-турушу, көчүрмө даярдыкта жетишкендиктери үчүн грамота, медал, сый акчалар менен сыйланышты. Бул эртең менен болуп, сыйлоо аземи болуп өткөн бардык аскер кызматкерлерине берилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын жамаатынын өзүмдүн атыман жана чегара заставанын өздүк курамынын атынан кесиптик майрам менен куттуктап кетмекчимин. Айдана Капарова, Аскар Мамат Исаков, Регион.